Ilgari балдарды көчөдөн үйгө киргизе албайчу элек, азыр көчөгө чыгара албай калдык. Мына ошон үчүн тилибизди күндөн күнгө дилибизди жоготуп атканыбыз ушу. Азыр бардык сотовой аппараттардын баарында, бардык мындай маалыматтар контенттерде кыргыз тилинде. Кичинекей балдарыбыз мушташты көрүп атпайбы? Эмне үчүн ошол персонаждарды биздин Ак жол, Жоламан, Айсулуу, Айпери Медет кызы, ошолордун баштарын, ошолордун кебетелерин, ошолордун образдарын ошондой мультфильм кылып тартпайбыз. Кайдагы бир каньон бир жарпараларда чуркап жүрөт. Аларчанын аркасында чуркатып тартып, контенттин баарына ошол кыргыз тилинде киргизиш керек да. Азыр өзүң айттың, ааламдашып атат. Баары сана ариптешип атат. Баалуулуктун баары нөлгө карата сүртүлүп, жок болуп сүрүлүп атат. Акыркы 10 жылда 137 мамлекетте улуттук нарк жана улуттук иденттүүлүк дегендердин баарын кайра көтөрүп чыгышты, буйруктарды чыгарышты. Көрсө биз сотовой аппараттар менен, машинелер менен, самолет, лифттер, туурасынан түшкөн бийик кабаттуу үйлөр, тигинен түшкөн булар менен эч кимди таң калтыра албайт экенбиз. Бизди таң калтырган эмне экен? Биздин өз салтыбыз экен. Бул ушундай эл деген, ушуга эл кызыгат экен. Көптөгөн өлкөлөр королдорун сактап койду. Англия, Норвегия, Швеция, Голландия, Испания, ошонун баарында королдорду сактап, эл өзүнүн чөнтөгүнөн акча чогултат дагы, сен кирип чыгып эле бер. Сен испандардын, англичандардын наркысың. 1000 жыл мурда келген кийимиңди кийип чык деп акча төлөп туруп анан королдордун үй бүлөсүн багат. Эмне себептен? Нарктуулук жоголуп кетпейлик. Көптөгөн элдин бири болуп жок болуп кетпейлик деп. Мына биздин король. Королдун көчөгө чыгып киргени ошол мамлекет үчүн улуттук майрам. Королдун баласы бүгүн мындай кийинип чыкты. 19-кылымда ушундай кийген. Туулган күндөрү улуттук майрам. Королева корого чыгат экен дегенде ошол шаардын эли, Лондондун эли бар гүлдөрүн, шариктерин көтөрүп алып, бүгүн королева жанын бир небереси көчөгө чыгып ойнойт экен десе, забордун четине тизилип алып карап отурушат. Нарк. Эмне деген миллион акчаны жумшап туруп ошону багышат дагы, анан азыр Англиянын тимеле микс кылып эместен дагы тикирей ошо бойдон тура берет, королеванын бетине кармап алыпчы. Сыймык, улуттук сыймык, жоголбойт анан тебелеп тепсесең да. Жапондор император бир иш кылбайт да, ширеңкени да сындырбайт да. Ал Япон элинин наркы, салты, самурайлар кылычты кармап өртөң менен кылыч дөбөп ишке киришет. Алар бири-бирине ийилип, абдан жылуу, маанай тартуулашат. Бири-бирине аябай жагынып турушат, жүгүнүп турушат. Биринин бели сынган жок. Баары тең абдан, орусча айтканда гордый, мындай моюн бербеген, дыкат, тике караган адамдар. Эмне деген өлкөнү куруп коюшту. Бирине жүгүнө берип. Өткөн бир чоң кырсыкта үйдүн баары талкаланып, көчөлөрдө мүшөк күрүштөр төгүлүп жатат. Анан бирден чыныйларын алып, бир кичинеден баары күрүш алганы кезекте турушат. Биякта күрүштөр төгүлүп жатат. Ал мамлекеттик, ал дүкөндүк, ал жеке менчик. А мамлекет ошону тамак берүүнү уюштуруп дагы бир жерден немен ачып, ошол жерде чыныйларын кармап алып, ушу күрүш алганы турушат. Жанында күрүш жерде төгүлүп жатат. Тартип, тарбия. Аларда да нарк, бизде да нарк. Биздин наркыбыз өзгөчө күчтүү болгон, көчмөндөрдүн наркы да абдан күчтүү болгон.